кантип өзгөрөбүз? Алмабыш, оозума түш десек өзгөрөлөбүзбү? Мени бирөө келип өзгөртөт, качан дрессировщик келет деп, жок. Аракет кылыш керек деп. Жанагы эки адамга айтып келебиз. Жана инибиз менен карындашыбызга. Сараң болчу мунун проблемасы, ачуусу болчу. Эми карагыла. Жан дүйнөсү менен бул киши белешен болуш керек. Ички дүйнөсү менен. Бирок болсо ички дүйнөсү менен сабырдуу болуш керек. Туурабы? Эми кантип дегенде кайра жанагыга кайтып келебиз. Чоң ислам окумуштуулар айтат, Имам Газали айтат, денең менен башта дейт. Эмне менен башта? Дене. Денең менен аракет кылып, жакшы ниетте, баксыр айткандай, аракетиң менен буга жооп берет экенбиз. Сен сараң болуп атасыңбы? Сен денең менен дейт, калп болсо дагы дейт да. Калп болсо дагы. Бирок ниетиңде өзгөрүлөм деп ниет бар. Калп болсо дагы аз-маз бир нерселерди күнүгө бере бер дейт да. Мисал үчүн бул инибиз 10 сом бере албайт. 10 сом берсе, тимеле жаның чыгып кетчү. Бирок 2 сом бере алабы 1 сом? 1 сом, 2 сом калп болсо да бергенди үйрөн дейт да. Калп болсо дагы кичинекей бир жарап алган карандашты деле берип үйрөн дейт да. Ушинтип бере бер дейт. Бул карындашка болсо, калп болсо дагы кечирдим. Калп болсо да тарынган жокмун. Барыңарды кечирдим. Мен ачуу болгон жокмун деп калп болсо дагы, жалгандан болсо дагы дейт. Аракет кыла бер дейт да. Анткени экөөнүн тең ниетинде эмне бар? Өзгөрүлөм бар. Эми карап тургула, эмнеге мындай деп атабыз? Анткени окумуштуулар айтышат, алымдар, дене менен жандын ортосунда айлампа бар дейт, круговой. Балыкчыдагы вокзалдагы круговойду көрдүңөр беле? Машина айланабы? Ошентип айланат дейт. Кандай айланат десе дейт, сен денең менен дейт, кайсыл нерселерди жактырбасаң дагы, калп болсо дагы, жакшы ниетиң менен дейт, аракет кыла берип, мисалы берешен болуп, аз нерселерди да 1 сом 2 сомдон эле. Мисалы үчүн тигиге 10 сом кыйын болот атпайбы? Ушу 5 сомго чейин бере бер, аракет кылып бере бер, күнүгө берип, машыга бер, кечире бер, калп болсо да кечире бер, аягында ошол нерсе сенин жаныңа барат дейт да. Анан сенин жаныңа ошол жеткенде, жаның губка сыяктуу болуп ошону сиңирип алат экен да. Анан жаның сен ошол губка сыяктуу сиңирип алгандан кийин, анан кайра круговой деп атпайбы? Денеге чыгарат экен да. Бая губканы сокко же сууга алып турган сен ошол чыгат да, туурабы? Ошол нерсе жандан чыкканда, анан денеге кайра чыгат экен жандан. Бирок эмне болуп чыгат экен? Орусча айтканда, балдар айтып калышат го, от души депчи. От души айтып атам сага дейт го. Ошол чын ички дүйнөмөн чыгат деген сөз, дене менен эмес дейт да. Көрдүңөрбү? Чын жан дүйнөмөн айтып атам, чын жүрөктөн деген маани, ошол сыпат кыйналып атып, аракет болуп атып, ошого машыгып атып сага кирдиби жаныңа? Анан жанга киргенде, жан бизге эң негизги зарыл болуп атпайбы? Анан жан кайра денеге чыгарганда, ошондо бул инибиз эмне болот экен? Берешен болуп калат экен. Буга жөн эле өзүнө кымбат болсо дагы, ашыкча нерсеси болсо берип кое берет экен. Эч нерсеси кемибейт экен да. Бул болсо, бир аз кыйынчылык болсо деле, кандай гана болбосун кечирип кое берет экен да. Чын жүрөктөн, рахат алган максатта, өзү көрүлгөн максатта дейт. Түшүнүп болдубу? Демек эмне кылыш керек экен? Кантип өзгөрүш керек дегенде? Ниет кылып, аракет кылып, ошого машыгыш керек экен. Эмнебиз менен? Денебиз менен. Токтотпош керек, качанга чейин? Жанга сиңгенче дейт. Түшүнүп болдубу? Чет мамлекетте окуп жүргөндө деле, же Бишкекте окуп жүргөндө балдар жүрүштү. Кыздар дагы жүрдү. Кандай? Университети жакшы, факультети жакшы, курсагы ток, ата-энеси акча салып турат, квартплата акча салып турат. Баары жайында, бирок экөө да, экөөнүн бирөөсү. Биринчиси түшкө чейин уктайт. Ай уй деген ата-энем жок. Студентмин. Баягы мугалимдер жок. Түнгө чейин телевизор көрөт. Телевизор көрбөй калды, азыр интернет көрөт. Ойнойт, PUBG ойнойт, дагы баранча түкүнчө ойнойт. Анан уктайт, сабакка барбайт. Жалко. Же экинчиси окуйын деп аракет кылат, мээсине кирбейт да. Анан ушул эмнеге ушинтип калды экен деп тактап изилдеп көрсөм, ошол балдар, ошол кыздар 9, 10, 11 класста жакшы окуп атты да. Эң керектүү учур ушул 3 класс экен да. Эң керектүү. Ушул 3 жылда, мейли 8-ди кошуп койсок да болот. 3 жылда сен жакшы окуп калбасаң, сага кайсыл предмет, кайсыл сабак оор болуп атат, ошого сыртта курстарга барып катышып, ошол маселени чечип, 11ге чейин жакшы окуп калбасаң, университетке барганда кыйнатпайт экенсиң да. Кыйын университет болсо да, чет мамлекет болсо да, чет мамлекетте сага чоң аалымдар, докторантурлар сабак берсе дагы, же сен жалко болосуң, окуй албайчы, же окуйн десең мээңе кирбейт экен да. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, силерге ушул класс, ушул учурларда жакшы окулат демекчимин. Кандай эле адеп акылак ушул класста болот экен. Ушул 9, 10, 11 класстарда, бери караңыздар, 9, 10, 11 класстарда адеп акылаңарды оңдоп калбасаңар, университетке барганда оңолбойт экен да.
9, 10, 11-де силер жакшы окуп, адеп акылыңарды оңдосоңор, болду, силердин университетте жакшы окуйсуңар, адеп акылыңар жакшы болот. Түшүнүктүү болдубу?